Ноокаттагы сел Апшырата жайлоосунда калган унаалар чыгарылды. Ноокат районунун Апшырата жайлоосуна кеткен жол толугу менен калыбына келтирилип, унаа жолу саат 17:00 ачылды. Бул тууралуу кечээ 6-июлда ОКМден билдиришти. Маалым болгондой, 28-июнь күнү жааган нөшөрлүү жаанда калып кеткен унаалар ОКМ куткаруучуларынын коштоосунда узатылды. Учурда ОКМдин инженердик техникалары негизги жол каттамын толугу менен калыбына келтирип, мындан ары дарыя нугун тазалоо, суунун нугун ачуу иштерин жүргүзөт деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 28-июнда Ноокаттын Апшырата айылында сел жүргөн, 29-июнда Апшырата эс алуу жайынын жогорку тарабында калган 1300дөн ашуун адам коопсуз жайга чыгарылган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ташиев менен Ятимов Тажикстанда чыгара маселесин талкуулады. Тажикстандын Сооди облусундагы Бустон шаарында Кыргызстандын жана Тажикстандын атайын кызматтарынын төрагалары Кыргыз-Тажик чыгарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов жолугушту. Тараптар Кыргыз-Тажик чыгарасынын чечилелик тилкелеринин делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулашты. Жыйынтыгына атайын өкмөттүк топторго бул тилкелерде тиешелүү иштерди жүргүзүү тапшырмасы берилди. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү. Өкмөттүн сайтында ошол эле 1-6-июль күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында Кыргыз-Тажик чыгарасын тактоого байланыштуу эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өткөнү кабарланды. Анда тараптар чыгара сызыгынын калган тилкелерин баяндап жазуу тууралуу сунушун алмашты. Кийинки жолугушуу Кыргызстанда болот. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында Баткенге барганда Тажикстан менен чыгара 2024-жылдын жаз айларына чейин такталып каларын айткан. Эки өлкөнүн чыгарасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022-жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча орток пикир табылганын айтышкан. Чыгара такталбагандыктан суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта байма-бай чыр-чатактар катталып келген. 2021-жылдын апрель майында жана 2022-жылдын сентябрында чыгарада кандуу кагылышуулар болгон. Булак Азаттык. Криштиану Роналду мусулмандарды эмнеге жакшы көрөрүн айтты. Криштиану Роналду: "Мен мусулмандарды эмнеге жакшы көрөм. Балалык чагым кыйын болду. Кедейчиликте өмүр сүрдүк. Коңшу балдар менен досторум жаңы оюнчук алып атышканда катуу кызыгат элем. Мектепке жөө барат элем. Көбүнчө барбай да калам. Өтө кедей турат элек. Бар эрмегим топ болду. Бардык жок нерсеге деген өчүмдү топту тээп алат элем. Мен африкалык балдарга байлыгым ашып ташып аткандан эмес, ата күчүндө эмес, алардын азыркы абалын бир кезде көргөндөн, жагдайларын сезгенден кайрымдуулук жасаймын. Менин атымды атап, мага кичинекей колдорун созгон палестиналык ач жылаңач балдарды көргөндө көз жашым токтобойт. Даңк менен арзан мактаныч үчүн кайрымдуулук жасабаймын. Менин жүрөгүм эзилет аларды көргөндө. Мен тууралуу жалган сөз, ушак таратуу жеңил. Кайыр садака бергенимди алдамчы аракет деп баалай салуу оңой. Албетте ар ким өз деңгээлинде түшүнсүн. Мен мусулмандарды эч кимге зыян тийгизбей, тескерисинче өзүңө пайда тийгизе отуруп, жакшылык жасагандарга таң калам. Мен мусулмандардын өмүрүндө ар бир иш аракетин орду менен жасагандарына таң калам. Мен мусулмандардын өмүрүндөгү ар иш аракетин орду менен жасагандарына таң калам. Аларда берекетсиздик менен куру тырышкандык болбойт. Аларды кол жуй турган сууга чейин урмат менен караган кичипейил канаатчылдыгын сүйөм. Мен мусулмандар тууралуу, ислам тууралуу көп нерсе билем. Ал азыркы сиздер окуп жүргөн басылмалардагы исламдан башкача дүйнө. Ал башкача таза, тунук аалам.